Assalamu алейкум туугандар, жердештер. Бүгүнкү кезектеги жөнөкөй тыбын көрсөтүүсүндө биздин коноктор Москвада атактуу, даңктуу, белгилүү өздөрүнүн аты менен далай кишиге мисал болгон адамдар. Биринчи коногубуз Каныкей Батырова. Жакында ушул жылы өзүнүн мода үйүн ачты. Fashion House Каныкей Батырова. Fashion House Каныкей Батырова. Кийинки коногубуз болсо Искендер Дүйшеналиев. Москвада көптөн бери эмгектенип, быйыл буюрса кыргыз продукциясын, экологически чистый кыргыз продукциясын Москвага алып келип, эң биринчилерден болуп Москванын жашагандарына, жалаң гана кыргыздар эмес, баардык москвалыктарга акырындан кыргыздардын продукциясын таанытып, Кыргызстанга экономикасына чоң салым кошуп жаткан жигиттерибиздин бири. Уже не гастарбайтер. Уже не гастарбайтер. Уже предприниматель. Буюрса, бүгүнкү көрсөтүүбүз абдан жакшы деңгээлде өтөт деп ойлойм. Анан биринчи сурообузду Каныкей Батырова бул өзүнүн жаш болсо дагы өзүнүн ийгилиги, өзүнүн кылган иштери, өзүнүн жетишкендиктери көп адамга мисал болот деген ойдобуз. Азыркы биздин биринчи сурообуз Москвага эмне болуп, анан качан келдиңиз эле? Ошо боюнча кыскача айтып кетсеңиз, кийинки сурообуз болсо эмне иш кылып, модадан бөлөк эмне иш кыласыз жана каяктан модага келип калдыңыз эле? Мен Москвага кантип келип калдым? Универге тапшыргандан кийин, универде окуп жүрүп эле, алдыңда эле мен өзүм кичине окууга анчалык эле кызыкпаган кыздардан болчумун. Жалаң жүч болчу. Где двойки, наверное, уже есть. Жок, андай эмес, жакшы окуучумун, но как бы профессияны тандаганда мен ойлончумун да, потому что как бы өтө активист кыздардан болгондуктан, как бы профессиям бухгалтерское дело болгондуктан, сидеть и бухгалтером заниматься, это было скучно, да. Анан как бы ошол учурда эле мен тренингтерге барып, көптөгөн китептерди окуп, ютубтан ошол кездерде Киясакинин китептери чыккан болчу, ошолорду көрүп туруп мен кызыгуум башталып, акча топтоп туруп өзүмдүн жумушумду баштайм деп Москвага келген болчумун. Конечно, Москвага келгендиктен мен акчага көп басым жасабаштан өзүмдү өзүм өстүрүүгө, анан кийин бир учурда кафеде иштедим. Кафеде иштеп жүргөндө деле мен ошо кафенин бүт жагын ар тараптан карап, кандай кылсак ошо кафеге мен өзүм салымды кошо алам, кантип развивать этсе болот, кандай кылганда бул жерде көп прибыль түшсө болот деген ошондой ар тараптан иштеп, акырындап көтөрүлдүм десем болот. Тоже робот Киясаки, да, тут виноватый? Да. Он виноват. У меня то же самое просто, да, на самом деле, да, это он, да, и действительно, именно бұл аңсезімді, когда алып тұрып, да, и башыңа миң чыгартып кайрамды алып салып койдук го, примерно ушундай болгон да. Мен да кетип жазып окшойм. Штраф реклама болгон. Анан кийинки сурообуз болсо мындай эми. Москвага келгенде азыр өзүңүз иш катары көрүнбөй, азыр иш берип жатасыз да. Анан ошондо бир өзүңүзгө болгон мындай сезим, өзүңүзгө болгон бир мындай орусча айтканда мындай гордость барбы сизде, мындай бөлөк элдердин алкышын бул кандай сезимдерди туудурат? Салыштырмалуу айтканда, мурун өзүңүз бирөөндө иштегенсиз, эми азыр иш берип жатасыз да, Конечно, в биринчи очередь уважение, анан кийин сен жумушчу болуп иштеп жүргөнүңдө деле, эгер сен жумушуңду так кылып, сен эгер бүт жумушуңду өзүңдүн ордунда кылып, анан сен больше көп салымыңды кошсоң, жумушчу болуп иштеп туруп делечи, и там тоже больше уважения заслуживаешь, чем работодатель болуп туруп, сен характериңден, анан кийин өзүң жүрүм турушуңдан, анан как-то не соответствующий болуп, же неприятный впечатление калдырсаң, как бы хоть ты успешная или неуспешная, как бы уважения не заслуживаешь да, адамдар касиети менен, анан өзүң кылган жумушу менен
акыл менен я думаю, что он заслуживает уважения. Жакшы. Акыркы жылдары, акыркы жыл эмес, быйыл акыркы айларда абдан көп интернет жылдызы болдуңуз, өзүңүздүн мода үйүңүздү ачтыңыз. Ошол ушунча жылдан бери жүрүп, эмнеге азыр быйыл келип ачып ушуга такалдыңыз? Анан кандай кыйынчылыктар болду? Алдың деле чоң жумуштарды кылып жүргөм, но тынч эле жүргөн болчумун. Тихо элечи. Скрытая дейсиңби? Анан кийин мода үйүнү ачкандан кийин бул кесип, бул сфера требует экен да, ошо интернетке чыгышың керек экен, өзүңдү жарыялашың керек экен. Ошол себептерден уже бул жака чыгып баштадым. Алдың деле бул кесип, бул азыркы баштаган мода дизайнер үйү, мен бул өзүмдүн хоббим болчу. Ошонун кызыгуу жарашып, өзүмө кийимдерди тигип, ушинтип кийип чыгып, бул жактарга барсам көптөгөн эжелер каяктан алдың деп суктанып, ушинтип сурагандыктан анан кийин уже жаралып калды. Анан школанын ачылуусунун себеби мен өзүм окуп жүргөндө Чеченко дизайнердин дом модасында окуганмын. Бишкекте же Москвада? Москвада. Ошондо окуп жүргөнүмдө бүт чеченкалар орумо оронгон кыздар окуп болчу да. Аз убакыттын ичинде эле мен окуп жүргөндө эле өздөрүнүн дом модаларын ачып, өздөрүнүн ушундай мектептерин ачып, ушинтип ийгиликтерге жетишти да. Анан ошолорду көрүп туруп мен биздин кыздар деле ушундай жолго салынган же жолдоштору разрешать этпей, көптөр бизде кыргыздарда көп эле жолдоштору макул боло бербейт го, жумуш иштейм десечи келинчектер. Экинчи аягыңа макул. Биринчиси тигине макул берет болуш керек. Ал жөнүндө ойлоптум. Ошондуктан анан ойлогом, биздин ошо школаны ачсак, биздин кыздар деле ошо бир кесиптин ээси болуп, анан кийин мен ойлойм, кайсыл 80% кызга бул кесип жагат да, потому что биз кыз болгондуктан өзүбүз ушундай сулуу, жакшы нерселерди жакшы көрөбүз. Ошентип ачылып калды. Мен Бишкекке барып жүргөндө деле мен кызык окуйм деп окуп болчумун, но тез аранын ичинде кайта турган болуп калып туруп, жарым болуп калчу же ойлогон оюмдай болбой калчу, ушинтип элечи кыйналып болчумун. Анан бул жакта болгондо жакшы болот эле деп туруп, анан бул жакта окудум. Анан мендей кыздар көп болсо керек, Кыргызстанга барганда убакыттары жок болуп калып, окуй албай ушинтип жүргөн. Анан бул жактан ачсак, конечно, бүт баарына мүмкүнчүлүк болот, возможность болот деген ойдо. Сиздин биздин көрүшүчө, байкашыбызча, жалаң гана узун, жабык кийимдерди тигесиздер, э? Только для туура. Анткени менин оюмча да, мен өзүм оюмду айтайын, эгер мисалы Москваны карасак, 15 миллион аудитория, жабылып жүргөндөр ашып кетсе бир 100 миң, может быть 200 миң, может быть, ну максимум 300 миң адам болсо керек да. Анан ошол аудиторияга бул кийимдерди жеткирген жеңилирээк болобу, же бул сиздин бир ички дүйнөңүздү айткан сезимби? Мындай бир, то есть менин айтканымдын себеби акчага эмес, бир өзүңүздүн бир ички дүйнөңүздү, духовный деген ички дүйнө да, ошону элге жеткирейин деген оюңуз барбы? Мен сизди түшүндүм. Мусулманский кийимдерден прибыль азыраак калат, мындан көбүрөөк калат болчу, эмнеге сиз мындай тигесиз? Жок, мен ошону айттым да, эгер ар бир бизнесмен, ооба, сиздики туура. Менин бул дизайнерский домду ачканым, мындай кийимдеримди чыгарганым биринчи очередтен өзүм ушундай кийингендиктен, мен магазиндерге барсам, бул жактарга барсам ушундай кийимдерди табыш, тем более Москвада кыйын болчу да. Анан кийин өзүм тигип кийет болчумун. Анан мен көрүп кыздар суктанып, бизге деле тигип бербейсизби же каяктан алдыңыз деген суроолордон кийин анан чыгарып баштадым. Азыр, конечно, сиз айтасыз, эми бирок Кудайга шүгүр эле, жакшы бүт баары жакшы болуп жатат. Азыр ойлойм, чем кыска көйнөк кийгенден узун көйнөк кийген кыздарыбыз азыр уже постепенно көбөйүп бара жатат, алхамдулилла. Постепенно ошого барат. Анан кийин не жалуюсь, бүт баары жакшы. Ошол ушинтип менин что хотела я передать, ушул көптөр эле мусулманкалар, анан ошо хиджаб кийгендер
үйдөмүш ушу кемпир болуп эле жүрө беришет эде беришсин деп туруп Уктуңар тыккан өздөрүндө түстүү элегантный анан жакшы кийимдерди чыгарып алар деле кооз сулуу кылып кийинсе болот. Мен кичине бир кош болуп Кош. ана айтып просто сен айтып берчи бир канча 15 миллион дейсиңби? Ошол 15 миллиондун какую-то часть, чтобы можно было перенести вот на самом Да, просто красиво. Вот. Вроде бы мындай томондай болуп эми жамылган жок, но просто когда вот красиво, это на самом деле действительно людей привлекает. Анан могу узун көйнөк кийип, именно көйнөк кийип жүргөн кыздар, алар все-таки көбүнө көбүрөөк женственныйраак болот го. Вот. Анан эми на голый не женишься дегендей, анан видишь, как-то это когда еще такая... Как минимум экинчи деп. Такая еще красивая, как-то, да. Ну, аябай, многих людям это нравится, да? Түшүнүп туура түшүнө берчи. Кто аял издейт, кто там, дейтин түшүнөсүң, эркектер ар кандай го, да. Так что, девушки, одевайтесь поскромнее и узунраак. Оказывается, мальчики иначе думают. Жок, экинчи сөзүңө аралуу болгон себеп, бирок туура баштадың, анткени ошол рынок, то есть бош да. Весь мир акцент не кылат, а именно сен айткандай, сиз айткандай ошо жанагы өзүнө жаккан узун жабынган кийим табыш Москвада кыйын да. То есть азыр ошо 300 миңдик рынок менен деле жакшы ийгиликтерге жетсе болот да. Ишиңизге ийгилик. Кийинки сурообузду Искендерге берсек, Искендер кыргыз продукциясын, кыргыз товарларынын, кыргыз тамактарынын болгон нерсесин Москвага алып келип, Москвада биринчи жолу магазин ачты. Азыр буюрса өзүнүн кардарлары болуп калды. Менин угушумча орустар да келип алып атат. Претензия айткан деле көп киши жок болсо керек. Анан бул иш сизге канча жылдан бери жүрсүз? 10 жылдан бери примерно жүрөсүз. Ошо именно быйыл эмнеге ушундай ой келди жана быйыл эмнеге баштайын деп ойлоп калдыңыз? Мындай скромный я. Сен мындай кыргызский ашаган демейсиң. По количеству товара, который если салыштырмалуу, например, болушунча болбосо деле көп эле келди, анан баарын эле ала бербейт экен. Например, ушундай нерселер көп экен да, анан жарым жылдан бери ошол изилдеп, ошол кайсынысы жагат, кайсынысы жакпайт. Анан бирөө келип мунусу мындай дейт, тигинеси, короче, баарына жакпайт экенсиң да. Ладно деп эми болушунча алып келип, анан если гүл бөтөт, анан топурак дегендер го, аларда бар, напримерчи, даже акчада алып келгенбиз, чтобы мындай ар ким ар кандай адамдар бар го, ошол суроолор боюнча атап эми продукциянын көп эле түрлөрү бар. Азыр муну эми биз кичине баштадык, Кудай буйруса чоң масштаб кылып бир жылдын ичинде ошого бир жетишибиз керек да. Жок, менин вопросум мындай болду, суроом. Бул жыйынтыкка, бул бизнеске да, бул ишке эмнеге именно быйыл келип калдыңыз да? Канча жылдан бери Москвада жүрсүңүз да? Бул мындай, менде алякасы бар эле. Анан чөптө адам аз да, анан бир нерсе кызыктырайын, эмне кылып да кызыктырайын деп отуруп, анан курут алып келдик, анан дагы майда чөйдүктөрдөн алып келип, ошого да келсин депчи, ошо кызыгып, ошону дополнительно реклама кылам деп отуруп эле ошол болуп кетти, алякасы даже мындай калып калды да, кызыгычы, например. Анткени алякасылар көп, жакшы эле, анан Кашайып. Можно и так сказать. Конкуренттер көп. Бирөөсү сиз деп Чё, на самом деле, Билетти менден албады кош. поставщик ляпта основнойчу. Анан ошол негизи эле анан пока бул жеринде ушул нерсени кылган адамдар пока жок болчу. Мурунку даже Кыргызстан павильонунда алып көргөндө деле көп нерсе деле бар эле, бирок биз алып келе алган масштабта көп алып келип, да, мындай аракет кылган же эмеспиз, же кылганбы билбейм, иши кылса, но элди карап неметип неме алган жокпуз, потому что как говорится, мен билем, что бул нерсе болот. И ошонун артынан ура берген да, дагы башка кыргызский ашан ачылабы, там народный ачылып кетеби, там ачыла берсин, буду только рад деген. Анан атак Жок, сен ачты. Эми биз ооба франшиза сурап атат, Санкт-Петербургка сурап атат, там кайсы эле дагы ошолорду унутуп койдум. Кыздар көбүрөөк жергечи.
Вот алар сурашкан ушундай деп. Мен пока Москваны биринчи тынчтыктап туруп. Эми мындай масштабын алсак, азыр ушу ачылгандан бери любой товар өткөн сайын Кыргызстандачы, Кыргызстандан силер алып заказ кылып бияктан саткан сайын, Кыргызстанда фермерге болобу, Кыргызстанда сатуучуга болобу, Кыргызстанда бир өндүрүүчү болобу, ошого бир кичине болсо дагы Кыргызстандан чыкпай, өзүнө маяна таап, акча таап, үй бүлөсүн бакканга бир кичинекей болсо да себепкер болуп атасыңар да. Ошонун эми акчасын айткан болбой калат го. Примерно ушу бир оборотуңарда канча Кыргызстанга салып жөнөтүп атасыңар да акчачы. Мындай примерно чтоб түшүнүктүү болгонгочу элге. Товар оборот примерно 1,5 миллион болса керек. Анан бул эми как-то менин точностун жакшы мындай чукуп эсептеген эмесмин. Примерно. Примерно 1,5 миллион. А то чистый доход сурай баштайсың. Это же секретный. Роберт Кийосаки айткан, аны айтпа депчи. А то он начнет деп. Кызыгып кетип, чөттө мен да баштасамбы деп. Жок, негизи жакшы экен. Бизде эсептеп, орто эсеп менен 400-500 миң адамыбыз бар болсо, анан көп нерсе бар болсо, свежий болуп, действительно ошо биздин Кыргызстандан келген болсо, адамдарды алдай албайсың. Анан бияктан жанагы пробалар буга чейин көп болгон турбайбы? Каяктан Самарадан кымыз алып келишип, анан бир нерсе кылышып, ал порошковый, анан порошковый жок на самом деле. Көргөн киши жок да порошокто. Эми ушинтип айтышат, анан билбейм. Суу кошулган болсо керек, скорее всего. Мен сүт кошулган да. Кечээ вот Татарстандан келдим, алар у них оказывается Бахетте деген немеси алардыкы турбайбы? Магазинах. Сеть, который Россия боюнча ошо жайгаштырышып, именно ошо татарлардын продукциясын они представляют, көбүнчө. Очень дорогие продукты. Кымызы бар, кымызын ичип көрсөң, айдана уйдун сүтүн куюп койгон. Да, ачык айтканда, эми ушундай нерселер көп экен да, анан карап кымызга бир даже окшошпойт даже. Аны кышталган кымыз деп аны вообще айта албайсың. Чучуктары жок болсо керек, биздикиндей. Аларды вяленый деп коюп, анан кичине там эт, анан билбейм, ар жагы эмне ишесем, невкусный ишесем. Ошону бахетлиде кылып бир магазин ачайын деген оюңуз бар. Бахетлиде биякта отура тургандай кылыш керек болот. Кудайым буйруса. Эми анан билбейм, азыр бияктан туруп эмне кылсак, если буюрса көп нерсени чогултсак жакшы болот эле. Анан могу сейчас бияктан призываем. Кичине бир кыргыздарда бир кичине чогулалы деп, анткени, например, магазин бар жерде жакшы экен, адамдар баары келишет. Бирок ошол бир жерде магазин, ошонун жанына там одежда, анан бул жагына дагы көп нерселерди кылса, как бы кызыга турган адамдар көп болот экен. Это как жанагы мини выставка болуп калабы? Кыргызский торговый центр болуп. Ошондой бир мини выставкаларда кылып туруп, это мындай предложение катары, как бы вот и сарай, да, неме болсо, ошондо мне кажется, бир чоң бир күч пайда болуп, и документтерин кылыш деле көп деле мындай байкап көрсөк казак деле жок экен. Анан баардыгы кылынат, акча бир эле ошол акчага такалат. Анан ошолорду акырын өтүп неметип алсак, ар жагы уже жакшы болуп тургандай эле. Кызыккандар көп эле. Дагы бир суроо. Бул Казакстандан кичине кыйынчылыктар болбодубу продукция боюнча? Анан ошону азыр канчалык бир өзгөрүштөр бар, жеңил эле келип атабы, же оорлодубу ошо жөнүндө? Жакшы эле оор болуп калды. На самом деле бизде 7-8 күндө келе турган товарлар 1 айга чейин жоюлуп кетти. Магазинде сата турган эч нерсе жок болуп калды. Бир мындай момент азыр мындай кичине нитип каласың го. Кыргызстандагы фермерлер, сатуучулар 500 миңге чейин доходдон кур калыптыр да, мындай айтканда примерно, да. Муну если претензияны айтпай эле коелу кимге экенин, ар жагын унчукпай эле коелу. Эмне болсо дагы политиктер ишесе өзлөрүн чечиши. Айтор жөнөкөй ушундай бир ишкерлерге бир жеңилдик болсо болду эле. Анан дагы бир ой да, өзүм аябай көп мындай эс аласыз да, то Греция, то Абхазия, то Грузия, то Ташкент, скоро в Дели, там вся Индия будет, Китай. Кыргыздарга кичине
ой бөлүшүп секреттер менен кандай кылып эс алып, кандай кылып бизнести дагы чогуу алып кетип атабыз да. Жок, могу на самом деле Роберт Кийосакиде мындай эс алуу боюнча жок да тиякта. Бөлөк дагы китеп барбы? ал жерде кандай эшекте иште кандай кылып эс ал деген нерселер бар го, ушундай биздин макалдардан эме. Бул башка шаарга барып, башка өлкөлөргө барып, баары ал жерде аны сезим башкача, ишке алып келген аракеттери башкача. Анан ошол нерселерин көрүп, бул өзүбүз жактан кичине өзгөртөлү деп, бул как саморазвитие деп мындай в таком плане неме кылса болот да. Анткени бир жерде шаардап жүрсөң жүрө бересиң, анан Москвада бир айдан көп болуп кетсе уже скучно болуп кетет. Мындай бир жака бир нерсени бир көрүп, анткени ал жерге барганда адамдар ар кандай сүйлөшүп көрүп, алардын кылган иштерин байкап, анан бул нерсе, бул как навык катары, булардын бир секрет, ар бир немеси иштин секреттери көп го. Анан ошого жараша көп нерсени өзүңө алып, эми алардын жакшы нерсесин алып, бияка алып келип, анан ошол жерден акырын кичине бир өрчүсөк деген ошол ой менен. Анткени биз мынакей МАПтын мүчөсү болуп, как говорится, МАП өссөм да, международный ассоциация предпринимателей именно московский өсүп, башка не только что биздин партнерлар чыган кыргыздар деп, азыр менде, например, Арменияда, Грецияда пока жок, может Индияда болот, көрөсүз го, там Индияда выходтар болуп атат, чакырып атат, но ал жерин башкача сүйлөшөбүз деп сүйлөшүп атабыз да. Анткени биздин кыргыз менен бир дос балам Индияга посольствосу менен, посол менен жакшы болгон үчүн, алардын бир выходтарын таап, ошо менен советтешип, кандай кылабыз, эмне кылабыз деп. Индияда бир эле алма килограммы, эң жаман алманын килограммы бир 250-300 дейт. Аларда алма жок экен, картошка жок экен. Бизде ар нерсе толтура го, уйларга беребиз го. Чоң немелерде. Аларда алма жок экен. Аларда бананды алар жебесе, биз аны экзотика деп жеп атпайбыз. Алар көптү жебейт экен эми. Обезьяналар жейт болду. Алма уйлар жеп аткандай эле. Ошондой экен да, мындай. Анан мен барганда Кудай берсе көрөбүз го. Ошо учуп. А так ошол болсо Москвада ушундай МАП деген мүчөлөрү көп. Чогуу бышып акырын бышып келатабыз. Анан кызыккандар болсо келгиле. Кошобузбу? Кошобуз. 1 миллион болсо кошобуз. Жакшы ушу бизнес идеяларын айтып, ошолорду кылып, буюрса ошол эми кыскача айтканда ошондой. Көп сүйлөшүп жокмун го. Бүгүн эми биздин конокто Каныкей Батырова. Кененирээк мен айта кетсем, Каныкей Батырованын быйыл ачкан мода үйү бар. Мода үйү гана болбостон кийим тиккенди да үйрөтөт. Кийим тигип, өзүңөргө эмес, мода үйүн ачып, иштетебиз десеңер Каныкей Батырова кайрылсаңар болот. Алексеевскаяда, буюрса в комментариях телефон, адрес жазып коебуз. Келип, ар кандай жеңилдүүлүктөр бар, кыргыздар үчүн көптөгөн скидкалар бар. Кайрылсаңыздар болот. Искендер түшүндүңөрбү? Түшүнгөндө түшүндү да, так что имейте в виду. Бош. Мою колечко показывает. Жок, колечко. Эркек балдар, жигиттер, ойлонгула. Дүйшеналиев Искендер, колечканы көрсөтүп койчу сен дагы. Бош. Батпай калган просто. Дүйшеналиев Искендер белорусскийде чыккан деле кыргыз товарлары эмес, кыргыз продукциясы, тамак аштары. Кыргыз товарлары Салаватта, бөлөк жакта бар, бирок алар көп. Кыргыз продукциясы боюнча Москвага биринчи жолу ушундай деңгээлде ачылып, чучук, казык, карташ, шором, максым, курут, сухофрукты баары бар. Анын баарын атабай эле коелу. Буюрса ошол жака комментариях тоже жазып коебуз.
барып ашан десең. кыргызский ашан ошолордун баары бар. Анан акыркы сөздү өзүңөрдү дагы айта турган сөз болсо, кандай жеңилдиктер бар, кандай неме болсо, каныкей өзүңүз айта кетиңиз. Азыр бизде школа шитья Батыровой бар. Биз ал жерде окутабыз. Сертификат берилет. Окуу 2 ай. Эгер жазылам десеңиздер, жазылыңыздар. Окуйм дегендер, кто хочет покорять мир моды или хочет шить себе платье мечты, кайрылсаңыздар, жазылсаңыздар болот. Кыргызский ашан. Дагы бир жок. На самом деле көп нерсе бар, действительно. Даже койдун майын эритилип ошондой болуп сатылат. Балдарыңар ооруп калса, койдун майын. Анан көп нерсени жакшы качествосунда кылып алып келгенге аракет кылып атабыз. Коноктор келип калса, иштеген орустарга подарка кылганга бизден көп нерселер уже алып кетип атышат. Силер да ошондой кылсаңар да болот. Как говорится, будем всегда рады видеть дегендей, да? Да, мен бир нерсени айтып кетейин. Азыркы учурда Кыргызстандан көп сунуштар түшүп жатат, что Кыргызстанга дагы ачпайсыздарбы депчи. Анан да, еще Кыргызстандан сиздин школаңызга окуйн дедик эле, барсак болобу деп тияктан келгендер деле болуп жатат. Мен айтарым, Кудай буйрса жакында ачылып калабыз. Ошон үчүн тияктан бул жакка убара болбой эле коюңуздар. Иншалла жакында ачылабыз. Ну, если ошончолор эле убара болголдор келсе, бизде даже авиакасса бар. Бизде билет алып беребиз. Анан келип окуп. Адресин таап беребиз. Келип эле окуй бересиздер. Ошол туугандар, сак саламатта болуңуздар. Бүгүнкү маектен кийин буюрса кыргыздарга салымдашабыз десеңиздер, Каныкей Батырованын үйүнө барып кийиминен алып, Искендердин магазинине барып Кыргызстандын продукциясын алсаңыздар, буюрса Кыргызстанга ар бир шоронун булатабы сиздин кошумчаңыз болот деп эсептейбиз. Анан ошол жакшы ушу жигиттер, кыздар ошол шыгы балдар көп да. Ошондо келгиле. Москва чоң шаар. Возможностьтер действительно көп. Жакшылап аракет кылып неме кылсаңыздар, азамат силерди бияка жөнөкөй ТВге чакырат. Анан высочный знаменитый болуп чоң жакшы адамдардан болуп аласыңар. Баарыңарга рахмат. Азаматка келсеңер көп секреттер айтып бере алат. Анткени еще не только ведущий шоу, супер бизнесмен, калп эле мындай предприниматель года. Көптөн бери тааныйм. Аевой много положительных вещей много, так что Азаматка да чоң рахмат. Ошо жөнөкөй ТВси азыр жөнөкөй болгон ар жагы супер ТВ болуп кетейин. Кандай бизге кандай кылгандасың ар жагы российский телеканалдарда көрсөтө тургандай кылып ошол даражага жетип, чоң ийгиликтерге жетсе экен. Анан Азаматтын сет эмеси бар. Айттым да? Андой анан азыр, например, отуруп мантысынан жедик. Жареный манты деген бар экен. Я вот мындай жаман көрөсүңөрбү, жакшы көрөсүңөрбү заявляю, бирок Файзанын мантысы, жареный мантысы немножко отдыхает экен. Потому что действительно вкуснее. Я подтверждаю. Файзанын жегем не один раз, но просто здесь вкуснее. Это даже Россияда туруп, ушундай эттен жасалган, ушундай тандуу болгон элементарный нерсе, но аябай даамдуу. И кофене да чоң рахмат. Сонун болду. Манты жөнүндө отдельно резать этип, везде реклама болсун. Ошол. Ассаламу алейкум. Келген малакторго рахмат. Жөнөкөй ТВны көрүп турмуздар. Ийгилик ар бир кыргыз ийгиликке жетип, Жөнөкөй ТВдан сүйлөп, бүт дүйнөгө мисал болсун.